Ысык көлдүн жээгиндеги сейилбактык пляждык зонага болгон укук маселеси чындыгында талаш тартышты жаратып келген. Анткени ал жер айыл өкмөтүнүн балансында турат. Ошол эле маалда пансионаттын туристтерди тартуучу территориясы болуп эсептелет. Буга чейин пансионаттар ижарага алып 40 миңге жакын акчаны айыл өкмөткө төлөп, бирок ошол парк пляж көлдүн жээгиндеги тазалык маселесин, анын жердеги соода түйүндөрүн иретке келтирүү маселеси пансионаттын эс алуу жайдын жеке жоопкерчилигинде экен. Бирок былтырдан баштап ал айыл өкмөттүн карамагына өткөндөн бери алар башка ишкерге ижарага берип, мындай айтканда колдон колго өтүп, анан ушу көл жээктеги жана соода түйүндөрү абдан көп болуп, ошондой ыңгайсыздыктар жаралып атат. Бул маселеге бүгүн чекит коюлду көрүнөт. Анткени мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Ага ылайык ижарачылардын, менчик ээлеринин сейилбактык, пляждык зонаны коргоодогу укуктары кеңеймекчи. Директор Рита Борбукеева да эртедир кечтир пляж эс алуу жайынын балансына берилиши керек деп эсептейт. Бирок биз азыр сүйлөшүп атабыз жаңы депутаттар менен. Биз алардын таштандысын баардыгын тазалап берип турабыз, бирок сиздер дагы ушу жакты карасаңыздар деп. Анан айыл өкмөт ошондой эле райондук башчынын деңгээлинде бул маселе чечилип атат. Алтын көл пансионаты 1999-жылы негизделген. Тарыхында аталган эс алуу жайы быйыл биринчи ирет Чолпон Ата шаарында жайкы сезонда ачуу үчүн өткөн эл аралык туристтик жарманкеге катышты. Анда коноктордун назарына жарнамалык буклеттер коюлуп, Алтын көл пансионаты бир нече туристтик агенттиктер менен иштешүү келишимин түзүүгө жетишкен. Кыргызстандын кичинекей желекчеси менен жанына Алтын көл эс алуу жайы деген желекчени коюп, үстөлдүн үстүнө мындай расмий деңгээлдеги үстөл уюштурганбыз да, ошондо көбүнчөсү келип, демек бул мамлекеттик деңгээлдеги ишкана болгондуктан бир коопсуздук жагы жакшы окшойт, каралган окшойт деген пикирлерин айтышты. Анткени ушул жеке менчик эс алуу жайларда деле коопсуздук күч, бирок мамлекеттик деңгээлдеги болсо баягы ишеничтүү, адекваттуу, ошол жердеги туристтердин коопсуздугу, медициналык жактан коопсуздугу жана тазалык жагынан да коопсуздугу бир жакшы деңгээлде болуш керек деген менен кайрылып атабыз деп суроо бергендери мындай бизге бир жакшы кызык болду да. Алтын көл эс алуу жайында түзүлгөндөн бери жетекчилик 11 ирет алмашкан. Эң кызыгы анын тарыхында акыркы 11-чи жетекчи алгачкы жолу аял киши болду. Директор Рита Борбукееванын айтымында ал туристтерди тартуу жана тейлөөнү жакшыртуу боюнча көп жумуштарды жасоодо. Айтсак, пансионатта быйылкы эс алуучу баалар былтыркы бойдон калтырылган. Туристтерди каттоочу жайда 3-4 тил билген жаштар тейлешет. Саркынды сууларды тазалоочу система жаңыланып, имараттар жакшырууда. Биз Алтын көл эс алуу жайы быйылкы эс алуу сезонуна бир өзгөчө даярдык менен кирдик деп мен мындай ишеничтүү айта алам да. Анткени 21-кылым өнүккөн технология деп атабыз. Wi-Fi интернет кызматын оптикалык кабель ошондой аталат экен. Эң тез ылдамдыкта жете турган ошондой интернет кызматын киргиздик. Ал көл жээкке чейинки аралыкты камтыйт. Анан экинчиден ошол демек бардыгы телефон пайдаланышат, Wi-Fi менен отурат. Ошондой эле ошол деңгээлдеги телефондордун коопсуздугу деги эле жалпы эле туристтердин коопсуздугу үчүн 16 жерге видео көзөмөл орноттук. Ысык көлдөгү жайкы туристтик сезондун ачылганына туп-туура 1 ай 20 күн болду. Учурда эс алуучулардын саны акырындык менен көбөйүп жаткан маал. Күн погода кандай болбосун, баары бир ысык көл бул жылуу болот да. Эс алуучулар көп келишсе, биздин өзүбүздүн биринчиден кыргыздарыбыз ушундай эс алышып, андан кийин не дейбиз, погода ар дайым эле жакшы бул жакта. Күн суук болсо деле, күн бүркөө болсо деле, бирок көл жылуу болот. Ырыс Сметалиева, Аман Аматуулу, Пирамида.